Тема жүлүн. Сабактын максаты жүлүндүн түзүлүшүн, жүлүндүн негизги функцияларын жана анын челдеринин маанисин түшүнүү. Жүлүн омуртка тутумунун каналында жайгашкан. Диаметри 1 см, узундугу 40-45 см. Жүлүндүн алдыңкы жана арткы бетинде узундан кеткен эки кобул бар. Булар жүлүндү оң жана сол бөлүмгө бөлүп турат. Жүлүн сыртынан 3 чел менен капталган. Катуу чел, желе сымал чел жана кан тамырлуу чел. Катуу чел омуртканын сөөгүнө бекем жабышып, коргоо кызматын аткарып турат. Ал эми кан тамырлуу чел жүлүндүн тканын үстүнөн каптап, жүлүндү кан менен жабдып азыктандыруучу функцияны аткарат. Катуу чел менен кан тамырлуу челдин ортосунда желе сымал чел жайгашкан. Кан тамырлуу чел менен желе сымал челдин ортосунда көңдөйчө бар. Ал жүлүн суюктугу менен толтурулган. Жүлүндүн ортосу боз заттан турат, анын айланасы ак заттан турат. Боз затта нерв клеткаларынын денеси жайгашат, ал эми ак затта нейрондордун узун урчуктары жайгашкан. Боз заттын алдыңкы бөлүгүндө кыймылдаткыч нейрондор, арткы бөлүгүндө аралык нейрондор бар. Моюнда жана белдин тушунда жүлүн жооноёт. Бул жерде нерв клеткалары көбүрөөк топтолгон. Анткени ушул жерден колго бутка нерв талчалары кетет. Жүлүндөн алдыңкы жана арткы тамырчалардан турган 31 жуп аралаш жүлүн нервтери чыгат. Алдыңкы тамырчалар менен кыймылдаткыч талчалар жүлүндөн кетет, арткы тамырчалар менен сездиргич талчалар жүлүнгө кирет. Жүлүндүн функциялары. Жүлүндүн моюн жана көкүрөк бөлүгүнөн нерв талчалары колдун булчуңдарына, көкүрөк көңдөйүндөгү органдарга барат. Көкүрөк бөлүгүнүн орто ченинен жана белден нерв талчалары курсак көңдөйүндөгү органдарга, ал эми белдин төмөн жагындагы жана жүлүндүн куймулчак бөлүгүнөн нерв талчалары буттун булчуңдарына барып, алардын кыймылын жөнгө салат. Жүлүн негизинен рефлекстик жана өткөргүч функцияларды аткарат. Жүлүндүн рефлекстик функциясы организмди жөнөкөй рефлекс жана кээ бир татаал рефлекстер менен камсыз кылат. Жүлүндүн жөнөкөй рефлекстерине бул колду бутту чоюу, бүгүү, тартып алуу, тизе рефлекстери кирет. Бул функция боз затка мүнөздүү. Жүлүндүн ак заты боюнча импульстар мээге териден, булчуңдардан жана ички органдардан келет. Ал эми мээден жүлүндөгү кыймылдаткыч нейрондорго келип турат. Бул процесс жүлүндүн өткөргүч функциясы деп аталат. Жүлүн эң эле жөнөкөй кыймыл рефлексти да өзү гана жөнгө салат. Мисалы, тезе рефлекси. Татаал рефлекстерден, кыймылдардын баштап, эмгекке кеткен аракеттердин бардыгы мээнин көзөмөлү аркылуу жүлүндүн катышуусу менен камсыз болот. Эгерде жеке биз менен жалпы республикалык тестке даярданам десеңиздер, анда биздин WhatsApp группага катталсаңыздар болот. Биздин WhatsApp номер 0501 10 50 30.